Калуу болсо карда күйөт дегендей күчтүү аял затынын командасын өзүнөн баштаган Анжелика Кайратовнанын бүгүн Бактылуу айым реалити долбоорунун 5 жылдык мааракесине конокко келип олтурабыз. Ал эми дал ушул мааракеде концерттик программа жана ошондой эле 200 эне баладан турган өзгөчө кечки тамактануу кечеси өтөт. Анда эмесе алдыда чогуу күбө бололу, эч кайда алсабай туруңуз. Өтөт атат, ишенесизби? Мынчалык болот деп мен ойлогон эмесмин. Мынчалык көп менин кесиптештерим колдойт. Ушунча эл болот, эл ыраазы болот. Апалардын сулууланып келгенин караңызчы, кандай майрам тартууладык. Айымдар күн эртең менен ойгонушуп, эң кооз көйнөгүн кийип, жүздөрүнө мындай упаларды сыйпап, балдарын кийинтип майрамга даярданып келишти. Балдарыбыздын баардыгы кучагы толо белекке азыр кетип жатышат. Эң мынакей караңыздар, сүрөткө түшүп атышат. Кыялындагы ырчылар менен таанышып, алар менен достошуп атат. Мен башка ырчыларды дагы үндүп атам. Келгиле, эмки жылы силер уюштургула. Мен баардык жардам берем. Баардыгыбыз мындай бири-бирибиздин кайрымдуулугубузга себепкер болушубуз керек деп. Биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Мага мисалы үчүн бул Бактылуу айым долбооруна 99% эшик жабылып, бир эле эшик ачылган. Ал эшик менин ата-энемдин болгон, мага болгон ишеничи. Бул долбоорго мен демөөрчүлөр табыш үчүн аябай аракеттендим, бирок демөөрчүлөр тилекке каршы табылган жокко эсе. Кудайга шүгүр, мынакей интернетте Instagram деген приложение ачылып, ал жакта элим мага катталып, элимен жакшы сөз, жаман сөз уксам дагы ушул көпчүлүк катталуучуларым кайрымдуулукка бир себепкер болсо экен деп карманып турамын. Бир учурда жаап салсам деймин ошо интернет баракчамдычы, бирок ойлойм, бул жака жарнама келсе акча түшөт. Ал акчаны мен бүгүнкү күндө баягы кайрымдуулукка кол сунуп турган инсандарга буралам деп. Андыктан мен автоунааларды ойнотомбу, кандай эмнелерди өткөрөм, чогултуп акчаны балдарга коляска алып берип атабыз, дары-дармек алып берип атабыз. Анан албетте мен деген инсандар келе жатат азыр, партиянын жумуштары келе жатат. Алардын баары жарнама сурайт, акчасын алабыз дагы элге кайтарабыз. Анда демек Инстаграмдын дагы башкы максаты ушул турбайбы, колдонгонуңуз? Ооба, визажисттер, көйнөктөр, бардык нерселерди мен Инстаграмга жарнама жасайм деп алам. Анан коомдук каналдан дагы, биринчи каналдан жарнама жасайм. Анан албетте алар мага кызматын өткөрүп беришет. Өз жүрөгүнөн жок, мага жарнаманын кереги жок деп келгендер жокко эсе. Жок десем деле болот. Кийим иштесе ошону көздөй биз умтулабыз. Сиздердин сайтыңыздар мыкты болгон үчүн мен сиздерге умтуламын. Сиздер менин долбоорум мына ушундай уникалдуу нерсени жазып аткан үчүн мага конок болуп келип отурасыздар. Анан бул Бактылуу айым фондунун эң башкы максаты эмне? Бүгүнкү күндө жалгыз калган инсандар, жардамга муктаж инсандарды жарнамалоо. Жарнамалоо бул Бактылуу айым реалити долбоору аркылуу. Мынакей эл билбеген, эч ким билбеген Нурбулак энелерден түзүлгөн фондун эч ким билбейт эле. 1 сом дагы жок болчу шотунда. Азыр акча байма-бай түшүп атат. Фонд иштеп баштады. Бактылуу айым долбоорун ойлошот экен, Анжелика Бактылуу айым деп өзүн атап атат деп. Жок. Бактылуу айым деген бул эне. Бул сизди жарык дүйнөгө алып келген эне. Бул мырзаны дагы жарык дүйнөгө алып келген эне. Мына ушул Бактылуу айым жөнүндө көбүрөөк ойлосок, апабызга жакшы нерсени кааласак, биз башка энелерге дагы жакшылык каалайт экенбиз. Сөзсүз түрдө эле апабыздын көзү тирүү болуп, жаныбызда болушу шарт эмес. Энени биз тандабайбыз, наристени биз тандабайбыз. Бардык наристе менин балам, бардык апа менин апам деп жашашыбыз керек. 2020-жылга биз чоң план түздүк. Бул залда азыр 200 апа отурат, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын кучагына алып, 200 айымдын бардыгын каарман кылуу. Менде чоң план бар. Мен оорубашым керек, мен чарчабашым керек. Мен мына ушул бир айымдын жашоосуна бактылуу көз ирмемине себепкер болом деген инсанды чакырамын. Келиңиздерчи, иштешелик. Менин кеңсем Токтогул Орозбеков көчөсүнүн кесилишинде 312 бизнес борборунун 4-кабатында жайгашкан. Ар дайым эшигим ачык. Кызматташууга даярмын. Келиңиздер. Эң сонун. Анан кийин жеке жашооңузга кайрыла турган болсок, жанакы автоунаада дагы айымды сиз деп дагы ар кандай пикирлер дагы айтылып атат. Анан 2020-жылы сюрприз кандап турам, көп айтып калдыңыз. Анан балким кийинки жылы той болуп калабы же кандай болот, ушунда айта кетсеңиз. Албетте мен иштесем атым улам чыгып турган сайын эле элдин оюнда бир гана мен болор экенмин. Мен муну көздөбөйм деле популярдуу болуш үчүн. Эң популярдуу инсанмын балким. Автоунаанын ичинен кыз көрүнүп калса деле ал Анжелика экен. Көчөдө басып бараткан кыз деле Анжелика экен. Бул эң сонун.
Бардығы Анжеликаның балким баяғы образын балким кийип жүргөндөр окшош болушуп. Автоунада кыз башка экенин сиз деле көрдүңүз болуш керек. Бул урок бул хайп. Мен элдин көңүл чордоңундамын, көңүл бурдурамын. Ошол анан жеке жашоо боюнча мен ал нерсени эч качан ачыкка алып чыкпайм. Мен бир гана өзүмдүн ишимди, жумушумду биринчи орунга коюп, жарнамалоону туура көрдүм. Анан соңку сурообуз ошол сүйүктүүңүз сиздей күчтүү аял затын, сулуу аял затын кантип багындырып алды болду экен? Кайсыл сапаты менен? Берешендиги менен, адамгерчиликтүүлүгү менен, ишеничи менен жана ошондой эле сен бир кылымда бир жаралчу айымсың деген сөзү менен болуш керек. Жалпы жонунан 126 эне келди, балдары менен. Өзүңүздөр билгендей 250 киши конокто бизде бүгүн. Ал эми демөөрчүлөр ким? Эми мындай мааракени өткөзүш деле оңой эмес. Канча жалпы жонунан каражат кетти? Каражат канча кеткенин мен чынында айта албайм. Бизге демөөрчүлөр жардам беришип атат. Аябай жакшы, чоң рахмат айткым келет. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдары менен үйдө отуруп, биз билгенден 126-200 десек 500гө жакын биз азыр списокто турушат. Бардыгын чакырууга биз жетише албай калдык. 126-ны чакырганга бүгүнкү жетишкенге убактыбыз болду. Кудайым буйруса дагы да пландар бар. 500тен чакырып, ошолор баарына бактылуу кылып, балдарындагы апалары да эч жакка чыга албай калышат экен. Ошолорду бактылуу кылсакпы дейбиз. Негизи мен бүгүнкү ошо иш-чараны колдоп келгендин бир себебинин бири, эң биринчи бул Анжеликага болгон сый урмат. Өзүнүн бир эмелери бар экен. Шарттары бар экен, ошо шарттарын аткарам буюрса. Бир бактылуу айымга 15 000 сом экен, ошо 15 000 сом анан эмне сууланабы, башка кылабы, бүт баарын. Анан демек бардык келген конокторго, ырчыларга шарт ушундай, Жок, андай шарт андай эмес. Болгону ушундай бир сунуш болду эле, каалоо менен, албетте. Анан ошо мен кабыл алдым сунушун. Неберем Рахим 11 жаштагы неберенин тайнеси болом. Неберем 11 жылдан бери ДЦП оорусу менен ооруп атат. Ушул оору менен 11 жылдан бери күрөшүп келатабыз. Анжеликаны болсо биз теледен эле телекөрсөтүүлөрүн көрүп калчу элек, бүгүн өзүбүз катышып, өзүбүз көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Бул эми бул кечеге келбей коюшка мүмкүн эмес. Себеп дегенде Анжелика ушундай иш-чара уюштуруп атам дегенден кийин мен чынында кош колдоп колдогум келди. Биздин жардамыбыз, салымыбыз ушул болсун деп. Ар бир жаран болгондон адам бул долбоордон сырткары деле жардамдарды Кудайга шүгүр берип келатабыз. Биз дагы өзүбүздүн колубуздан келген үй бүлөлүк жардамыбызды, бир үй бүлөнү бактылуу кылганга салымыбызды кошобуз деп.